какой цели? Так, подождите, вы сейчас что творите? Я сейчас просто милицию позову. Все, я сейчас вызываю милицию. Мына ушундай эчкимесин киргизбейбиз дейт. Я вам еще раз говорю, я по-кыргызски не понимаю. Так, не Мен надо сейчас мен сюда да орусча заходить. түшүнбөйм. Сначала цель прихода своей Мен объясните, Кыргызча предоставьте түшүндүрөм, документы. кыргыз тилинде болобу? Кыргыз тилинде түшүндүрөм. К сожалению, на кыргызском не смогу с вами общаться. Не знаю кыргызский. Мен да орусча билбейм да, кыргызча сүйлөй аласызбы? Байке, русча. Кыргыз, жок. Дарегенди айтпайсызбы, кыргызча сүйлөбөйсүз. Жок. Макул. Булар кайра бет турмушулук кылып атпыз. Мыйзам бузулган. Бирөөгө чабабыз деп. Так, я сейчас веду видеосъемку, это пришли люди, которые общаются со мной на кыргызском языке. Кайра мени расмий тилде деп, орус тилде сүйлө деп ушундай кылып атат. Бул жер ушу концепция здоровья деген мына экөө дүкөн. Бул жер Кыргызстан, ошон үчүн кыргызча сүйлөп атам мен. И что? Кыргызстан, И кыргыз что тили бар, из этого? кыргызча сүйлөп атам. И что из этого? Сиз Что кыргызча из этого, сүйлөшүңүз что мы керек. сейчас в Кыргызстане? Я что, Экөө дүкөн. Бул жерде бириси да кыргыз тилинде эч нерсени билбейм дейт, мына мен келсем бул жакта кайра бет турмачылык Снимайте, мага снимайте. орусча сүйлө Я на деп. самом деле буду тоже обращаться в службы, которые Орусча будут сүйлөгүлө деп поддерживать ушундай права кылып атат. предпринимателей, которые Биздин- в том числе биздин занимаются мыйзамда бар. незаконной деятельностью и Коомдук используют жерлерде русский язык для этого. мамлекеттик кыргыз тилинде сүйлөш керек деген. Ассаламу алейкум, урматтуу көрүүчүлөр. Эгер бизге колдоо көргөзөн десеңиздер, кыргыз тилин жана эне тилибиздин өнүгүүсүнө салым кошкуңуз келсе, биздин Айтилек Орозбеков YouTube каналыбызга жана Instagram баракчабызга катталып, жакты белгисин басып, ой пикир калтырганды унутпаңыздар. Себеби бул сиздер тараптан бизге чоң жардам болот. Жана бизди дагы алдыга иштегенге, жакшы иштерди алып барганга чоң шык берет жана шыктандырат.